Саламатсызбы? Саламатсызбы, келиңиз. Мен телефонума келген ссылканы ача калсам эле функциялары жай иштеп, сүрөттөр жоголуп кетти, карап берип коесузбу? Келиңиз. Түшүнүктүү. Сиздин телефонуңузда вирус бар. Вирус бул өтө зыяндуу программа. Ал кадимки программалардан айырмаланып, телефондун иштөө системасын бузат. Ал сиз айтып жаткандай эле функциянын ишин жайлатып, же маалыматтарды өчүрүп салышы мүмкүн. Вирус жайылткан шылуундар телефонду аралыктан башкарышат. Алар сиздин жеке маалыматтарыңызга кызыгышат. Алар кайсылар десеңиз, ал сиздин электрондук дарек, телефонуңуздагы ар кандай өзүңүзгө керектүү маалыматтар, жана ошондой эле албетте банк эсептери жана башкалар. Кантип өз алдынча вирустан коргонсо болот? Электрондук почтаңызга келген бейтааныш каттарды ачпаңыз. Вирус кирчүү эң ыңгайлуу жол бул мессенджерлер. Ошондуктан жеке катка келген ар кандай шилтемелерден этият болуңуз. Сайттардагы ар кандай жарнамаларга кирбеңиз. Файл өткөрүүчү флешкаңызды башка компьютерлерге колдоно бербеңиз. Мындан сырткары телефонго антивирус программасын орнотуңуз. Антивирус программасы бул вируска каршы күрөшүүгө ылайыкталуу иштелип чыккан атайын программа. Анын милдети телефондогу системанын нейтралдуу иштешин камсыздап, зыяндуу программаларды аныктайт. Мисалы, жеке катка келген шилтемелерди же сүрөт, видео көчүрүп жатканда бул зыяндуу файл болушу ыктымал, аталган сайт кооптуу деп кабарлап турат. Антивирус программасы кантип иштейт? Ал системага кирип жаткан маалыматтарды сканерлеп, файлдарды салыштырып турат.